Ушул жылдын август айында Бишкектин Октябрь райондук соту Крим авторитет маркум Камчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиеваны кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана адалдоого күнөөлүү деп тапты. Анын мүлкүн конфискациялап, жалпы режимдеги колонияда жазасын өтөө менен 7 жылга эркинен ажыратты. Сот бир топ жыл сыноо мөөнөтү менен апробацияны колдонгон. Майя Алиева абакта кармалбай жазасын үйүндө өтөйт. Бирок 1 жылдын ичинде ал мыйзамды бузса түрмөгө камалат. Майя Алиева ким жана аны эмне үчүн айыпташты? Биздин видеодон көрүңүз. 2011 жыл АКШ президенти Барак Обама санкция салынган чет элдик ири наркобарондордун тизмесине Крим чөйрөсүндө Коля кыргыз катары белгилүү болгон кыргыз жараны Камчы Гүлбаевди киргизди. Америкалык атайын кызматтардын маалыматы боюнча Камчы Гүлбаев дүйнө жүзү боюнча баңгизат сатуу менен алектенген күчтүү дүйнөлүк боордош круг криминалдык тобунун мүчөсү. Коля кыргыз Ауганстандан Европа өлкөлөрүнө маңзат ташуу, Тажикстан, Кыргызстан жана Россия аркылуу транзит менен өтүү үчүн жооптуу болгон. Гүлбаев менен катар Обама дагы бир нече күчтүү наркобарондорду тизмеге киргизген. Кениялык 2 жаранда, 2 мексикалыкты, колумбиялык жана афгандыктар дагы бар. Бир жумадан кийин Камчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиева Кыргызстандын жетекчилигине кайрылды. Анда ал ошол кездеги президент Роза Тумбаеваны уулу Камчы Гүлбаевди америкалыктарга ордендердин ордуна белек кылган деп айыптаган. Келечекте АКШнын диверсанттары Кыргызстандын ичине кирип, өлкөнү тинтүү боюнча рейд өткөрүшөт. Алар айрым лидерлерди жок кылуу менен эле чектелбестен, алар кыргыз элин жок кылууну көздөөдө деп жазган Майя Алиева. Гүлбаевдин апасы уулу көп миллион долларлык эсепке, Ысык көлдүн жээгиндеги особняктарга жана жер тилкелерге ээ экендигин четке какты. Уулум Камчы Гүлбаевдин артында 1992 жылы курулган 2 бөлмөлүү времянка гана бар. 1988 жылы пайдаланууга берилген дагы бир үй анын атасына атаандык. Аны менен бирге биздин үй бүлө конок үйгө ээ. Анда 6 балам, 20 неберем, жада калса чөбөрөлөрүм жашайт деп жазган Майя Алиева. Ошондой эле ал Кыргызстандын укук коргоо органдарын Гүлбаевдин миллиондогон долларлык банк эсептерин табууга чакырды. Мен силердин жардамыңар менен республиканын казынасына кайтарып берем. Бул ыплас акчанын мага да, балдарыма да, туугандарыма да кереги жок деген Майя Алиева. 2014 жыл кыргыз тилдүү массалык маалымат каражаттарынын бири Майя Алиеванын жолдошу Камчы Гүлбаевдин атасы Асанбек Гүлбаев жөнүндө даректүү тасма тарткан. Анда Майя Алиева татыктуу уулдарын тарбиялаган күйөөсүнүн даңазалуу өткөнү тууралуу айтылган. Кийинки жолу Майя Алиеванын аты 2018 жылы чыккан. Анда Камчы Гүлбаев апасын 70 жылдык мааракеси менен куттуктап жаткан видеосу интернетке тараган. Видеодо Крим авторитеттин өзүнөн тышкары үй бүлөлүк башка мүчөлөрүнүн дагы куттуктоолору бар. Айрым кыргыз тилдүү басылмалар шаардагы ресторандардын биринде Гүлбаевдин апасынын 70 жылдык мааракесине карата той өттү деп айтып чыгышкан. Чакырылган эстрада жылдыздарынын арасында Казакстандын эл артисти Роза Рымбаева жана Өзбекстандан келген Ялла тобу бар. Ошондой эле мааракеге Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов, Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев жана башка саясатчылар катышкан. Ал окуянын видеосу 2023 жылы интернетке чыккан. Анда Бирбол партиясынын депутаты, азыркы учурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мааракеге катышып, салтанаттуу тост айтып, Майя Алиева менен кол кармашып жүргөн. Ал видео тууралуу актанууга Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков аргасыз болду. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун бир тууган агалары чогуу бир жогорку окуу жайда окуганын, ошондон бери тааныш экенин сот тармактагы баракчасына жазган. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде окуу жайда чогуу окушкан экен. Ошондон улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Гүлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес деп жазды Орунбеков. 2023 жылдын 4 октябрында Камчы Гүлбаев Бишкектеги атайын операцияда өлтүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашкандай, операциянын жүрүшүндө Гүлбаев жана анын жан сакчылары күч органдарына ок аткан. Көп өтпөй УКМКнын МАМ комитетинин версиясы боюнча Гүлбаевга таандык болгон үйлөрдү жана объектилерди көрсөткөн видеону жарыялаган. МАМ комитет мүлкүн 1 миллиард доллар деп баалаган. Андан кийин Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого жана анын акчасын атоолдоого шектелгендер кармала баштаган. Майя Алиевага карата кылмыш иши козголгон. Айыптоонун версиясы боюнча Майя Алиевага кылмыш жолу менен алынган мүлк мыйзамдаштырылып адалданган. Сот иши 3 айдан ашык убакытка чейин уланды. Майя Алиева өзү сотко келе алган жок. Анткени ал 2 жолу инсульт алып төшөктө жаткан. Ошого карабастан сот отурумдары анын үйүндө Майя Алиева жаткан керебеттин жанында өттү.
Камчы Гүлбаевдин бир туугандары өлкө президенти Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камшыбек Ташиевке кайрылып, апасын кыйнабасын деп көчмө жыйын өткөрбөөнү өтүнүшкөн. Жыйынтыгында сот Майя Алиеванын мүлкүн конфискациялоо менен шарттуу түрдө 7 жылга эркинен ажыратты. Жалпысынан сот 13 мүлктү конфискациялоону чечти. 24 миллион долларга бааланган Бостер айылындагы салкын төр аттуу коттеджи, 20 миллион долларга бааланган Барс этномаданияттуу спорт комплекси, Ысык көл облусунун Бостер айылындагы 500 миң долларга бааланган Народный дүкөнү жана башкалар. Конфискацияланган мүлктүн жалпы суммасы 2 миллиард доллардан ашык болду. Ошондой эле Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тергөөнүн версиясы боюнча Камчы Гөлбаевдин жарандык жубайы болуп саналган Нурия Тентешевага өкүм чыгарган. Жалпы режимдеги колонияда жазасын өтөө менен 8 жылга эркинен ажыратылат. Ошол эле учурда ал Кыргызстандын четинен тышкары болгондуктан соттолуучу сот отурумга катышкан эмес. Тентешеваны конфискациялоого алынган акчанын жалпы наркы 133 миллион 442 миң сомду түздү.